Сокулук районунун Гавриловка айыл өкмөтүнүн тургундары менен Шопоков айыл чарба кооперативинин башчысы Заводбек Үмөталиевдин ортосундагы тиреш апагейине жетти. Электиктердин Заводбек Үмөталиевдин убагында айылдык мектепти мамлекетке сатканы, маданият үйүн али күнчө айыл өкмөткө бербей басып жатканы, суу сактагычты, скважиналарды, жайыттарды жеке менчикке чыгарып, өз билендик менен колдонуп кааласа сатып жатканы кыжырын келтирүүдө. Буга байланыштуу Гавриловка айылдык аймагынын тургундары бийликке, тагыраагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Эгер Заводбек Үмөталиевке карата чара көрүлбөсө, айылдагы социалдык объектилер кайрадан айыл өкмөттүн балансына кайтарылбаса, анда стратегиялык маанидеги Бишкек Сокулук жолун жабууга чейин барышат. Мен урматтуу СМБнин начальниги, председатели Камчыбек Ташиев Кыдырчаев кайрылып кетем. Камчыбек Ташиев, ушул мен айтып аткан эмелердин баарын, коррупциянын баарын жокко текшерип, изилдеп, чындыкты чыгарып, элге баарын кайрып бергин. Сизден көп суранам. Элдин баары үмүтү чоң, коррупция менен аябай катуу күрөшүп атасың. Биз ушул качантан бери эметебиз. Канча болду? 3 айдан бери жүрөбүз. Же бир жыйынтык чыкпайт. Ошону бир жыйынтык чыгарып, элге алып чыксак жакшы болот. Эгерде жыйынтык чыкпаса, анда биз башка чара көрөбүз анда. Кыргыздын чарасын көрөрүн билесиң эмне болот. Жолду тособуз биз анда. Эгерде жыйынтык чыкпаса, биз ошондой чечимге келдик. Тентимиш Абдылдаевдин айтымында Заводбек Үмөталиев өзүн билип, өтүгүн төргелип, Гавриловка айыл элине совет мезгилинде маңдай тери менен топтогон, курган байлыктарын каалагандай калчап жатат. Колхозду биз союз убагында тарагандан кийин ушу ким деген эме Заводбек деген башкарма болуп, колхоздун баарын таратып, өз билгендей кылып, бүт баарын сатып, мончону сатып, мен сатыптыр, сыйырды сатыптыр, гаражды сатыптыр, стройбригадан сатыптыр, табырды сатыптыр, батакачканы сатыптыр, өз билгендей кылыптыр. Ушу элдин мүлкүн баарын саткан киши кайра элдин мүлкүн баарын кайрып берсин элге. Айыл тургуну Дыйканчы Адылбаевдин айтымында Борбороз Бишкектен 15 чакырым алыстыкта турган Гавриловка айылы таза сууга жетпей бара. Электиктер техникалык адамдын ден соолугуна зыяндуу сууну ичүүгө аргасыз. Мындай абалга кептелүүсүнө Заводбек Үмөталиевдин суу скважиналарын жеке менчикке чыгарып, сатып жибергени себеп экенин жергиликтүүлөр бир сөздөн белгилешти. Айылда өлдү, эчтеке жок бизде. Эчтеке калбай калды. Бүт баардын казып турат. Эптеп бир кудук кылып эле суу алып элдер ичип атышат. Ал сууну алып алып туруп, тиги бар текшертсек, ал суу ичкенге болбойт экен. Эмне кыларыбызды билбей турабыз. Бир келип туруп ушул жакта бир карап коюңуздар. Бу жерде көп картаң кемпир чалдар бар. Эч ким карабай бизде ушул акыбалда турабыз. Биздин башкармабыз бу жерде Үмөталиев, Заводбек деген адам иштейт, азыр деле ошол жерде бар. Ушул жерде суу сактагыч дегендери бар эле, чоң гараждар бар эле. Бүт мурдагы колхоздо иштеген бүт эмебиздин баарысы бар эле. Азыр эчтекебиз калбай калды. Суу сактагычта бу жерде бир 20-25 адам ошо суу сактагыч менен огороддон полелерин сугарат. Андагы башка бирөө көрүп коюп, мынага суу жок калдык. Полен баары коргап калды. Сокулуктун сомдолгон жерлери боюнча Гавриловка айылдык кеңешинин депутаттары башкы прокуратурага, финполицияга арыз менен кайрылышкан. Бирок 3 айдан бери көңүл жылытаарлык жыйынтык жок. Анык далилдер кашкайып турса дагы жарытылуу жыйынтык чыкпай жатканына электиктер нааразы. Анын саз келгенсип, Сокулук райондук прокуратурасы ишти жаап салып жатканы таң калтырат. 2014-жылы күч органдарынан кандай жооп келсе, арадан 6 жыл өтсө дагы бир эле жоопту кайтарып жатканы өкүндүрөт. Бийлик органдарына президент баш болуп, жогорку кеңеш, Финпол, Ген прокуратурага чейин кайрылып келатабыз. Акыркы 3 айдын ичинде дагы эл чогулуп, эл көтөрүлүп, ошол көйгөйлөр менен дагы Ген прокуратурага, Финполго кайрылганбыз. 3 айдан бери элдин чыдамы кетти окшойт. Эч кандай жыйынтык болбой келет. Иш прокуратурадан жылбай атат. Бизге жакында эле прокуратурадан жооп келип атат. 2014-жылы бизге кайрылган письмолордун негизинде эле ошол эле жоопту бизге кайтарып берип атат да. 2014-жылы кандай ответ берген болсо, бүгүнкү күндө ошол эле жооп менен бизге жооп берип атышат да. Сокулук райондук прокуратурасы. Сокулук райондук прокуратурасындагы болгон биз фактылар менен кайрылганбыз. Бүгүнкү мыйзам бузууларды биз
депутат катары, житель катары биз өзүбүз көрсөтүп берип атабыз да. Ошол мектептин буйрук чыкканга чейин 5 ай период акча которуп берип аткандан бери банктан запрос кылып, банктын ответтерин алып бергенбиз. 92 жылы колхоз тараган болсо, 2007 жылы сатып атат. 2007 жылга чейин айыл өкмөттүн балансынан ремонт болуп келатат. Ушулардын баардыгы эске албай туруп, бир эле кишинин пайдасына чечим чыгып келатат да. Бул окуяны иликтеп жатып Гавриловка колхозуна 30 жыл өмүрүн ардаган Петр Литвинов аксакалы менен да баарлаштык. Анын айтымында Советтер Союзу кулаган мезгилде колхозда иштеген ар бир кызматкерге үлүштөр бөлүнүп берилген экен. Башында тизме боюнча Петр Литвиновго 600 000 пай берилген. Бирок кийинчерээк Заводбек Үмөталиев болгону 20 000 акциясын эле берип койгон. При развале было дальше список, кому сколько. Допустим, мне 100 000 было. Ну, вот эти еще приходили председатели, растащили много, конечно, 100 000 уже не должно быть, конечно, это мы понимаем. Вот, но начислили мне 20 000. Допустим, у меня жена была член колхоза, с 15 лет уже дояркой работала. И она умерла в это время, ей уже не дают. Так она не получила. Теща была, ей дали, мне дали. Ну, долю дай, что-нибудь мне дали, что, ну там трактор или там что-нибудь. Нет, не положено, не дам. Не дал, ну так и не дал. Так теперь спрашивается, а где же все делось-то? Где, допустим, мастерские, гараж, машинный двор, стройбригады, большие территории, понимаешь, там свиноферма и эти скотные дворы, они же остались, нам нету этого ничего. Муну менен катар Гавриловка айылынын дагы бир жашоочусу Дөөлөт Азизов Заводбек Үмөталиевдин пайщиктер боюнча эл арасында айтып жаткан калптарынын бетин ачты. Заводбек Үмөталиев дегенге мына пайщиктер аябай эле көп жалып кылып атышат. Анан бул Заводбектин сөзү боюнча кооператив Шопоковдо 380 пайщик бар дейт. Мына өзүнүн оозунан угуп атат. 380 пайщигим бар. Мен жылына 30 миллион сом пайщиктерге выплата төлөп турам дейт. Бул кайсы калпты айтып атат? 30 миллион сом 380 пайщиктерге. Бул 380 пайщиктер каякта? Ким бул? Мына ушундай калптарды айтып атпайбы? Болсо болот 380 пайщиги. Булар каяктагылар? Булар Россияга, Германияга кетип калган орустар, немистер. Пайларын чытап кеткен. Дагы бир жери бул пай, имущественный пайларын чытап кетти. Дагы бир земельный пайлары бар болчу. Канча кишилер экенин билбейм. Мунун сөзү боюнча 380 киши болуп атат. Канча киши экенин билбейм. Алар жерлерин да чытап кетишкен. Пай берилген жерлерин да чытап кетишкен. Ар бир кишиге 1,5 гектар арашайымы жер тийген. Алар эмне Россияга, Германияга жерлерин мишөккө салып кетмек беле. Калтырган да берге. Мына ошол жерлердин баарын алып алып, өзү пайдаланып каалагандай сатып атат. Социалдык объектилердин Заводбек Үмөталиев тарабынан жеке менчик жактарга сатылып кеткендигине байланыштуу Гавриловка айылдык аймагына караштуу Шалт айылынын тургуну 1-топтогу Майып Шамилбек Жумачалов да УКМКдын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Сизге кайрылган себебим ушул Гавриловка айыл өкмөтүнүн Шалт айылынын тургуну катары өзүмдүн көйгөйүштү айтып кетейин дедим элем. Ушу Үмөталиев Заводбек биздин көп нерсебизге коррупциялык эме жака мектепти сатып жүргөн, клубду сатып жүргөн, сууну сатып жүргөн, ушуну биздин эмебизге чечип беришиңизди суранабыз, көйгөйүбүздү. Финполго кайрылдык, прокуратурага кайрылдык, эч жыйынтык жок. Ушул сиздин жакшы иштеп жаткан жыйынтыгыңызды көрүп, сизден бир суранып кайрылып жатабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран катары бир көйгөйлөрүбүздү чечип бериңизди суранам. Эскерте кетсек, Гавриловка айылынын эли аянты 4,5 гектар болгон суу сактагыч боюнча 3 жылдан бери Заводбек Үмөталиев менен соттошуп келе жатат. 150 гектар жерди суу менен камсыздаган. Суу сактагычты 2017 жылы кандайдыр бир жолдор менен Заводбек Үмөталиев менчиктештирип алган. 3 мартта Чүй облустук сотунда бул иш каралат.